Менин аты жөнүм Нургүл Тайыр кызы. Мен Ош шаарындагы Олимп мектеп гимназиясында кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. Ал эми учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде аспирантурада окуп жатам. Атам 45 жыл мектепте мугалим болуп иштеген. Атам көчөгө чыкканда баарысы эле "Саламатсызбы агай? Кайсыл жака бара жатасыз? Келиңиз, машинага түшүңүз, ала баралы" деген сөздөрдү абдан көп уктум. Анда менде мындай ой пайда болду. Мугалим болсоң эле көчөдөгү баардык адамдар сага сый урмат менен мамиле кылат экен деп. Мен ошондон улам мугалимдик кесипти тандап калдым. Ал эми бош убактымда болсо, мугалимдерге кандай платформалар керек болсо, алардын баарын изилдегенге, үйрөнгөнгө, андан соң үйрөткөнгө аракеттенем. Башканы окутуу оңой, өзүңдү окутуу абдан кыйын. Анткени окуучуга туура маалыматты бериш үчүн алгач өзүбүз билимдүү болууга тийишпиз. Республикалык олимпиадада окуучуларым жеңишке жеткенден кийин бул жаатта 2 китеп чыгарганга жетиштик. Жумуштун чарчоосу денеден бат таркайт. Ал эми мээнин чарчоосу бул жакшы сөздөр, жакшы эс алууга байланыштуу. Былтыркы жылы Санарип академиясы уюшулган Санарип педагогика жарышында баш байгени жеңип, Ташкентке эс алып келдик. Ал эс алуум менин 1 жылга энергия менен иштегенге күч кубат берди. Кесиптештерим мага аябай таасир калтырышат. Алардын ар бирин сыймыктануу менен айта алам. Директорубуз болсо абдан маанайы ачык. Мугалим катары коомдо болуп жаткан ар бир окуяга өзүмдүн жеке социалдык баракчаларым, YouTube каналым, ошондой эле жергиликтүү телеканалдар аркылуу дагы көз караштарымды билдирип турам. Жолдошум экөөбүз тең мугалим болуп иштейбиз. Биздин айлыгыбыз каалаганда каалаган жака барып эс алууга жетпесе дагы, биз эч качан мугалимдик кесибибизди таштабайбыз. Келечекте Кыргызстандын билим берүүсүнө өзгөчө салым кошсом деп тилек кылам. Анткени мен жөн гана бала окутуп жаткан жокмун да, сүйүүгө толгон келечек куруп жатам. Биздин мугалимдик кесибибиз, биздин жашообуз, биздин өмүрүбүз. Мен аны менен тагдырлашмын.